Apam, ay apam, tuğan günün ekin go, kalendарды karasam. Ошо милиция кызматкерлери алып келген ошо наристени Күмбөздөн, Мүрзөдөн таап келишкен. Мүрзөдөн таап келген кичинекей эле жаңы төрөлгөн нарист экен. Биз ошондо мен сменде болгонмун. Анан ал баланын эркек бала экен, ошо Мүрзөгө таштап койгон экен. Бирок бала ден соолугу жакшы, бирок эки көзү көрбөйт, эки көзү сокур эле, кареги жок эле. Адам баласы айбандан аң сезими менен айырмаланып турат да. Аң сезими, адеби, жүрүш турушу менен да ошол тирүү жанды жакшынакай жаңы төрөлгөн наристени кандай акыбалда ошол Мүрзөгө таштаганына мен таң калам да. Ал дем алып атпайбы, жүрөгү согуп атат. Ошондой окуялар деги эле болгон, эң эле өкүнүчтүүсү, эң эле оору, менин жүрөгүмө өтө катуу таасир эткени ошол Айдаралы деген бала болчу. Ошо 2010-жылы Ош окуясында ошо 10-июнга мага смен коюлуп калган экен. Мен өзү кадимкидей эле эч нерседен бейкабар сменге келгенмин. Ошо күнү башталып кеткен. Октор атылып, бирок бул жактагылар мага айтпайбыз деп аракет кылышкан экен да. Ошо мезгилде мен кош бойлуу элем, 7 айлык. Курсагымда 7 айлык наристем бар эле. Кадимкидей эле болуп кеткен. Ошондой учурлар баарыбыз азыр деле көзүмө элестеп турат. Балдардын келечеги эмне болот, балдар кандай болот деп мен балдарды ойлогонмун. Газетага ата чыгып кеткен, чуть не родила беременная женщина деп. Ошол эсимде дагы делечи. Кандайсыңар балдар? Жаксыңарбы? Сәлім болды козума, кожум. Булар колго алгандан кийин кайра колубуздан түшпөйбүз деп аракет кылышат. Кана колубузга батса бардыгын эле кучактап, боорубузга кысып алсак, жашы 1 жашка чейинкилери бар, 1 жаш болуп калгандары бар. Булар 1 жашка толгондо басып калганда биз үстүңкү жогорку тайпага чыгарып коебуз. Ага чейин ушул наристе тайпасында тарбия алышат. Мынандай бул балдардын жаш өзгөчөлүгүнө карап, мынандай шариктер бар. Шариктерди коюп, ушуларды чачып берсек, ал балдар ирети менен бизге мынандай кылып тизип беришет да, мынандай кылыпчы балдарыбыз. Азыр мына жерге коюп берем. Балдар менен биргеликте аракет кылабыз, а? Кана келчи, кел кызым. Мынаны тизебиз, а? Кармагылачы. Ана тизгиле мынаны, кана салын жерге. Кел кызым салчы, кана. Аны бу жерге салабыз, а, шариктерди. Кел. Бизде Бактылуу эже биздин мекемеде көптөн бери иштейт да, бир 19 жыл болуп калды да, 2009-жылдардан бери келип ошол жерде иштеген. Такай тажрыйбасы аябай чоң. Ушул немелердин ичинен, тарбиячылардын ичинен эң чоң эжебиз ушул да. Сүт ичебиз, а? Сүт ичебиз. Курсак ачтыбы? Курсагың ачтыбы, козу? Курсагы ачып калыптыр да. Кармап алып ичет да мынантип. Бул бешигирин ырдаганда биз өзү негизи биз деле бешигирин угуп чоңойгонбуз да, алдей деп. Бул андай өзүбүзгө балдарга кандай бешигирин айтсак, бул балдарга деле ошондой эле айтабыз. Андай башкача сезим болбойт. Өзүбүздүн балдарыбызды кандай көрсөк, бул жердеги балдар деле биздин балдарыбыз. Дал ошондой эле жакшы көрөбүз. Ошол ырды ошондой бирдей эле айтылат да. Алди, ак бөбөк, ак бешикке жат бөбөк, чоңоюп, жетилип, бидің уулу болбу. Бактыгүл эже бизде көптөн бери иштейт. Экөөбүз чогуу келгенбиз, 19 жыл болуп калды пеште. Бактыгүл эже өтө үлгүлүү үй бүлө, боорукер, мээримдүү, дайыма балдарга мээримдерин төгүп турат. Бактыгүл эже күлүп турат, дайыма балдарга ырдап, күлүп, ушинтип күлүп жүрөт. Жумуштан кийин мен таза абада эс алганды жакшы көрөм. Сейилдегенди, басканды абдан жакшы көрөмүн. Менин жашоодогу максатым жумушка, ар адам жумушка так болуш керек. Ар бир ишиме жоопкерчилик менен караганга мамиле кылам. Чынчылдыкты, тактыкты, жоопкерчиликти өтө баалайм. Мен кыргыз адабиятына аябай кызыгам. Биздин акын жазуучубуз Алыкул Осмоновдун чыгармаларын абдан жакшы көрүп сүйүп окуйм. Мен суу ичпейм, таңдай катып турганда. Мен нан жебейм, алдан тайып турганда. Музыкадай мага таттуу суусундук жок. Берчи мага жарым кашык музыка.
Бактыгүлдү ошол көңүлүн көтөрүшкө аракет кылабыз. Келеаткан эле уже 37 жыл болду жашаганыбызда. Биз көз карашыбыздан билебиз да, бул кандай настроенияда келе атат. Ошого тамаша айтып, кеп отур деп чай-пай коюп өзүм кызмат кылып калам. Кой, ошо гүлдөр бар, гүл карайм да көбүнчө. Бактыгүл экөөбүз гүл карайбыз. Мына гүлдөрүн карасаң, мына гүлдөп калды. Гүлдөй назик да өзү дагы Бактыгүл. Балдарды башынан сылап, ошо балдарды жакшы көрөт, аябай. Неберелерибиз дагы аябай ушундай эркелеп келгенде бар жок ороп алышат, энелене деп. Өтө мээримдүү да, баланы өтө жакшы өзүнө тарта билет. Мугалим болгондуктан балдарым мектепке босогосун аттагандан баштап эле ушу ар бир балдарымдын сабактарына катышат элем. Классына, окуусуна көңүл бурат элек. Күнүнкү тапшырманы күндө контроль кылып сурайт элек. Негизинен ал бир балага мындай көңүл буруп, көп маани бериш керек экен да, сабагына, тартибине, жүрүш-турушуна контролдоп, кайсы жерде жүрбөсүн. Контролдоп турса эле бала жакшы окуйт, жакшы ийгиликтерге жетет, баардык нерсеге жетишет экен. Балдарыбыз жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы окуп, жакшы жогорку окуу жайларды бүтүп, азыр өздөрүнүн ошо кесибин ишинде иштеп атышат. Жолдошум экөөбүздүн 8 неберебиз бар, 6 балабыз, 5 эркек, 1 кыз. Анан Семнат бул сүрөттөгүлөр жалаң неберелер. 8 небере, азыр Кудай кааласа дагы көбөйүшөт деп үмүт кылабыз. Апам, апам, жан апам, алтын апам, ай апам, 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 алтын апам, ай апам, Азамат. Кана Азамат да кызым сонун ырдап берет экен, кол чаап коелучу. Рахмат. Кана рахмат деп койчу. Рахмат. Молодец, Азамат.